24 деген экинчи репродукциясын эккенбиз. Аскат Токтосунов Казакстандан келген буудай үйрөнүн 10 гектар жерге күздүк катары сепкен. Азыр оруп жыйноодо. Айтымында түшүмдүүлүк ортодон жогору. Аскат мырза өстүргөн сапаттуу буудай сорту Сузак району боюнча 900 гектар аянтка өстүрүлгөн. Будайдын сорту стекловидный 24 деген сорт. Репродукция экинчи. Эми жакшы караса фермер убагында чөптөргө, ото чөптөргө каршы гербицидтерди чачып, анан жер семирткичтерди убагында берип турса, жакшы түшүм алат бул жерден. 25 центнерден. Жердин күрдүүлүгүнө да жараша болот экен бул түшүм алуудачы. Азыр эми биз оруп атабыз. Biz 20'nın tegerегинде деп күтүп атабыз, анан билбейм, оруп бүтөлү. Сузак районунда 7,5 мың гектар аянтка буудай себилген. Быйыл 3-4 түрлүү жаңы буудай сорттор өстүрүлүүдө. Адистердин айтымында акыркы жылдары дыйкандар түшүмдүүлүгү жогору буудай сортторун өстүрүүгө ыктап баштады. Өткөн жылы Өзбекстан Республикасынан Даур деген сорттагы жакшы үнөмдүү түшүм бере турган күздүк буудай алып келип эгилген. Азыр күндө дыйкандарыбыз оруп жыйноо иштерин баштаган. Биз байкалганы сугат жерден 65-70 центнерге чейин түшүм алууда уже сулуу айдоо жерлерден. Дан эгиндерин жыйнап алууда техникалык кызмат акы жылдагыдан кымбат. Былтыр дыйкандар буудайдын гектарын 3,5-4 мың сомдун айланасында жыйнаса, быйыл 5 мың сом. Районда 54 комбайн бар. Азырынча жетиштүү бизде. Иштеп жаткан комбайндар эскилери деле бар, эскилери ремонт кылынып, анан дагы кайра неме кылат, ашып кетсе бир 5 саат, может быть, оорураак неме болуп калса, бир күнгө чейин задержка болуп калышы мүмкүн. Атак жаңы комбайндар деле көп бизде. Жалал Абад облусунун аймагында дан эгиндерин оруп жыйноо иштери кызуу башталган кез. Ушул тапта 2125 гектар буудай аянты орулуп жыйналды. Быйылкы түшүм үчүн облус боюнча дан эгиндери 68 мың гектардан ашуун аянтка себилсе, анын 18.347 гектарын буудай түзөт. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.